Момбековдун талапкерлиги калыбына келтирилди. Зере зомбулукка каршы жаңы видеоролик чыгарды. Акылбек Жапаров алгачкы жолу электрондук документке кол коюп аткарууга жөнөттү. Саламатсыздарбы, эфирде Bizum Media порталынын айтмакчы программасы, студияда кызматта Айпери Шенкулова. Рыскелди Момбековдун талапкерлигин сот калыбына келтирди. Бишкек шаардык административдик соттун судьясы Азиз Эшалиев менин Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча берген арызымды толугу менен канааттандырды. БШКнын 24 ноябрда кабыл алган чечимин жокко чыгарып, мени кайра шайлоо тизмесине киргизди. Соттун чечими акыйкат, адилет деп эсептейм, деди Момбеков. Момбеков жогорку кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер болгон. Ал буга чейин талапкерлигин калыбына келтирүү үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган. Саясатчы 26 ноябрда видео кайрылуу жасап, бийликти сындап келгени үчүн кысымга кабылганын жана конституциялык укугу бузулганын айтып чыккан. Да ладно. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Аталган университеттин адистериде ага диплом берилгени тууралуу архивдик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. Активист жана ырчы Зере жаңы ырын жана клевен тартуулады. Анда ал үй бүлөлүк зомбулукка каршы пикирин билдирген. Ыр жеңеке деп аталат. Социалдык тармактарда колдонуучулар буга чейин видео шилтемени активдүү бөлүшөп, клип тууралуу жакшы пикирлерин калтыра башташты. Зере, сен биз үчүн Кыргызстандын жана АКМШнын аялдары үчүн чоң эрдик кылып жатасың. Биз зордук зомбулукту түбөлүккө жашырып чоңойдук. Биздин апаларыбыз, жеңелерибиз, эмне дейм, мугалимдер, кесиптештер көгөрүп келип көздөрүнө коркунучту катып коюшчу. Күчтүү болгонуңуз үчүн рахмат деп колдонуучу комментарий калтырган. Буга чейин дагы Зере Асылбек кызы коомдогу жана үй бүлөдөгү зомбулукка каршы бир нече видео клиптерде тартып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биринчи жолу электрондук санариптик кол тамгасы бар документтерге кол коюп аткарууга жөнөттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Мындай жол менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруунун алкагында электрондук документ жүгүртүү тутуму ишке киргизилди. Бул системаны ишке киргизүү кагаз менен иштөө процессин жоюуну тездетет, документ жүгүртүү процесстеринин ыкчамдуулугун жана эффективдүүлүгүн олуттуу түрдө жогорулатат. Ошондой эле кызматтык кат алышуу процесстерин жөнөкөйлөтөт. Борборлоштурулган системанын артыкчылыктарынын бири мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө баа берүү жана мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат деп айтылат билдирүүдө. Ушуну менен программаны жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.